Hasta sekin oluptu, korulama çönü çok, bir bayağı sataşık, eşçerinde giri çok. Турмуштук майда кырдаалдар аркылуу сүйүү, үй бүлөлүк мамиле жана коомдук көрүнүштөрдү юмор сахна аркылуу бергиси келген Насыр Давлесовдун аста секин колуктоо музыкалык комедиясын Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын өнөрпоздору нарын элине оперетта жанрында тартуулашты. Бул спектаклдин өзгөчөлүгү Жандоо оркестринин коштоосунда аткарылып жатканы болду. Жандоо музыка көрүүчүлөрдү өзгөчө жылуу маанайга бөлүп, сахнадагы окуяларды дагы да терең сезүүгө шарт түздү. Бул негизи абдан оор жанр деп айтсам болот, оор оперетта. Насыр Давлесович болсо бул эң жалгыз гана бир оперетта бар да, кыргыздын эмес музыка тарабынан да. Анан ошол болсо жакшы нарындыктын сүйүүчүлөрүнө, театр сүйүүчүлөрүнө, көрүүчүлөргө ушундай абдан ылайыктуу деп ойлогонбуз. Анан жалпыбыз болсо 80 кишидей келгенбиз. Оркестр, хор менен, анан жумушчулар менен, солисттер менен. Эң негизи максатыбыз болсо дагы бу жерде өзүбүздүн жаш ырчыларды сынап көрөбүз дегендей ушундай максат менен келдик да. Себеби булар келечекте болсо да ойлойм 1-2 жылдан кийин уже чоң сахнага чыгып, чоң партияларга, ролдорго ээ болот деп ойлойм да. Geçiresiz kayneno, çulumbanız kalbere. Башкы каармандын бири чоң эне Барсананын образын таланттуу актриса Салима Маматова жараткан. Ал сахнада өзүнүн чеберчилиги менен көрүүчүлөрдү күлдүрүп да, ойлондуруп да жатты. Анан бул спектакль эмнеси менен айырмаланат? Мурунку Ахунбаев койгон Аста Секин менен бул кичине эмес, көп эле осовремениттеткен да. Ошон үчүн элге жакын. Анан биякта дагы солисттерге бизге баягы биздин тил менен алганда свобода берилген да. Өзүңдүн деген ошол жерде кандай мазмунга жараша кошуп кеткен. Анан ошон үчүн деген элге кичине жакыныраак болгон да. Эми биздин оюбуз боюнча бул нарынга биринчи жолу гастролго келип атабыз. Бул толук варианты менен, кыска варианттары менен Тегерекке, Токмокко, чет мамлекетке болсо Урал, Казакстанга алып барганбыз. Анан бул толук варианты спектаклдин өзү чоң коллектив менен биз биринчи жолу келип атабыз. Кудай буйрса элге жагып, элдин маанайы дагы көрүнүп турат. Себеби ар бир сөзгө маани берип жатышат да. Ал эми сахнадагы айрым көрүнүштөр учурдагы шаар жашоосун, айрыкча жаштардын жүрүм-турумун чагылдырат. Бул жагдай көрүүчүлөргө тааныш болгондуктан спектакль замандын өңүтүн даана чагылдырган. Аста Секин колукту негизи мурда Союз учурунан бери эле коюлуп келаткан да. Анан кийин Бишкекте жүрөт, ошол биздин оюбуз ушундай моноспектакльдер, кичинекей спектакльдер региондорго чыгарсакпы деген оюбуз бар. Акмөр деген, Ашын Малла, ошол Аста Секин деген колукту да. Эми келгени билбейм, эми элдин эсебин. Оркестр келди бир 30 киши, хор келди бир 30 көп киши. Солисттер, тек персонал, костюмер, жакшы абасы салкын. Мен өмүрүмдө биринчи жолу Нарын шаарына келип отурам. Спектакль көрүүчүлөрдүн купулуна толуп, аларга чыныгы майрамдык маанай тартуулады. Эс алуу күндөрү нарын эли үчүн бул чоң маданий белек болуп, ар бир келген конок руханий азык алып кетти. Залдагы жылуу кабыл алуу актерлорго узакка созулган кол чабуулар менен коштолду. Биз Насыр Давлесовдун Аста Секин колуктуу драмасына келип, театрдан көрүп атабыз. Абдан жакшы даярдашыптыр. Буга чейин биз телевизордон гана көрчү элек. Азыр бардыгы живой оркестр менен, сонун музыкасы менен эң жакшы деңгээлде болуп атат. Нарын шаарына ушу келгендерине рахмат. Биз баарын көрүп, жакшы эргүүдө, жакшы эс алууда отурабыз. Абдан жакшы даярдалган концерт экен. Уландысы болсо дагы келип көрөбүз. Баары жакшы, ойдогудай сонун эс алып отурабыз.
Madani кеченин уландысы гала концерт менен улантылмакчы. Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын чыгармачыл жааматы гастролдук иш сапары дагы башка облустарда уланмакчы. Жаркына Күлташыр кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.